Урматтуу маданият жана искусство ишмерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар, маданият кызматкерлеринин күнү менен чын дилимден куттуктайм. Мамлекетибиз эгемендүүлүктү алгандан тартып элибизге бакыттын дөөлөтү конуп, кыска мөөнөттүн ичинде жакшы ийгиликтерге жетиштик. Эгемендүүлүктү алгандан кийин 1995-жылы 2 ноябрь маданият кызматкерлеринин күнү деп кабыл алынып, бүгүн маданият жана көркөм өнөр кызматкерлеринин кесиптик майрамынын даталуу күнү 23 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Маданият коомдук жүрүм-турум эреже тартиптердин системасы, ыймандуулук жана интеллектуалдык байлыктын, элибиздин дүйнө таанымынын казынасы. Маданият турмуштун күзгүсү демекчи, көркөм өнөр жана маданият ишмерлери коомду улуттун сыймыгы болуп келген. Алар кайсы гана доор болбосун, саясий идеологиялык абалга көз каранды болбой, ачык айкын ой пикирлерин айтышып, таамай сүйлөп, улуттук салтыбызды, адеп ахлактуулукту көрсөтүп келишкен. Себеби көркөм өнөр жана маданият чөйрөсү ар бир өлкөнүн экономикасынын жана саясатынын түркүгү болуп саналат. Маданият жөнүндө сөз кылуу бул биринчи кезекте улут жөнүндө сөз кылуу. Маданиятсыз улут болбогондой эле улутсуз маданият болбойт. Сиздер улуттук асыл дөөлөтүбүздү, кылымдан бери келе жаткан нарк насилдүү салттарыбызды жаштарга үйрөтүп жеткирип, урпактарга багытталган эмгегиңиздер менен коомубуздун урматына ээ болдуңуздар. Көөнөрбөс руханий мурасыбызды бөксөртпөй сактоого, элибиздин маданий казынасын байытууга кошкон баа жеткис салымыңыздарды жогору баалайбыз. Маданият чөйрөсүнүн ишмерлеринин дүйнөгө болгон жаштардын көз карашын калыптандырууга, аларды мекенчилдикке, атуулдук намыска, жаратмандыкка тарбиялоого кошкон салымын да белгилеп кетем. Мамлекет тарабынан маданиятыбыз ата-бабаларыбыздан калган көөнөргүс өнөр менен толукталып, андан ары өркүндөтүүгө өзгөчө көңүл бурулуп келе жатат. Сиздерге театр, кино, сүрөт, музыка жана жалпы маданият жаатында жаңы табылгалар менен улуттук маданиятты өнүктүрүп жатканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин баарыңыздарга бекем ден соолук, бакубат жашоо, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм.